Саламатсыздарбы, бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бүгүн 27 апрелге карата коронавирус инфекциясы боюнча жаңы 13 учур катталды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Жаңы учурлардын аймактар боюнча бөлүнүшү: Бишкек шаары 6, Ош шаары 1, Ош облусу 1, Чүй облусу 2, Нарын облусу 1 жана Ысык көл облусу 2. Республика боюнча жалпы коронавирус жуктургандардын саны 695 жетти. Учурда стационарда 292 адам дарыланууда, алардын ичинен реанимацияда 7 киши. Жалпы коронавирустан айыгып 395 адам ооруканадан чыгарылган. Жалпы 8 киши коронавирустан улам каза болду. Кыргызстанда коронавирустан айыккан адамдардын арасынан илдетти экинчи жолу жуктуруп алгандар жок. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаал көзөмөлдө. Азырынча жуктуруулардын экинчи толкуну болот деп, ошондой эле кайталап карантин чараларын киргизүү тууралуу айтуу эрте, деди Үсөнбаев. Окумуштуулардын изилдөөлөрү көрсөткөндөй, коронавирус менен ооруган адамдарда ага карата иммунитет пайда болот. Ооруган адам кадимки жашоосуна кайтып келе алат. Бүгүн 27 апрелге карата коронавирус инфекциясы боюнча жаңы 13 учур катталган. Жаңы катталган 2 учур чет жактан келген жарандардан аныкталды. Бул тууралуу бүгүнкү брифингде Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымына караганда, алардын бирөөсү Орусиянын Соль-Илецк шаарында 1 айдан ашык туруп, Кыргызстанга чек арадан өтүп жатканда анализ алынып, анын жыйынтыгында коронавирус тастыкталып, бүгүнкү күндө ооруканага жаткырылды. Экинчи жаран Орусиянын Новгород шаарынан келген. Анализдеринин жыйынтыгында коронавирус аныкталып, дарылоого алынган. Ошондой эле аны менен байланышта болгон үй бүлөсүнүн бир мүчөсү да оору жуккан. Ошондой эле бир сутка ичинде 3 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алган. Алар Бишкек шаары 2, Ош шаары 1. Бүгүн 27 апрелде саат 12:00 Кытайдан келген медициналык эксперттик топ кайрадан мекенине учуп кетти. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Маалыматка ылайык, эксперттик топ келгенден бери оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментине барып, мекеменин иши менен таанышып, лабораториялык аныктоо, ооруну аныктоо алгоритми, жакын байланыштагыларды обочолонтуу боюнча Кытайда эпидемиологиялык изилдөөлөрдө колдонулган ыкмалар жаатындагы тажрыйбалар менен бөлүшкөн. Ошондой эле эксперттик топ карантиндик жана өзгөчө кооптуу оорулардын республикалык борборунда болушуп, мында жергиликтүү адистер менен коронавирус инфекциясын алдын алуу чараларын, эпидемияга каршы жана дезинфекциялоо иш-чараларын талкуулашты. Адистер Кытайдын COVID-19 менен күрөшүүдөгү тажрыйбалары менен бөлүшүп, кыргызстандык медицина кызматкерлеринин суроолоруна жооп беришти. Ошондой эле Кыргыз мамлекеттик медициналык кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтунун базасында Кыргызстандын медицина кызматкерлери үчүн коронавирус инфекциясын алдын алуу жана дарылоого тийиштүү темалар боюнча онлайн семинарлар уюштурулду. Эксперттик топтун Кыргызстандагы медицина кызматкерлери үчүн онлайн семинарларына республика боюнча ар түрдүү адистеги 700дөн ашуун адам катышты. Дастан улуттук ишканасы өндүрүштүк ишин жөнгө салып, өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарды оңдоп баштады. Жабдуунун ушул түрүн оңдоону өздөштүрүү чечимин компаниянын башкармалыгы кабыл алгандыгын аталган ишкананын маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, республиканын медициналык мекемелери өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттар учурдагы кырдаалга байланыштуу көп талап кылынып жаткандыгына байланыштуу ишмердүүлүктү кайрадан карап чыгуу жөнүндө чечим кабыл алышкан. Биринчи этапта Дастан ишканасы өпкөнү жасалма дем алдыруучу 18 аппаратты оңдойт. Алар улуттук госпиталдын Германияда жана Түштүк Кореяда өндүрүлгөн аппараттар болуп саналат. Учурда керектүү жабдыктарды жеткирүү үчүн жабдуунун ушул түрүн чыгарган компаниялардын өкүлдөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигине Чүй облусунун Аламүдүн районунун Октябрь айында Чу дарыясында аял кишинин жансыз денеси жаткандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Издөө иштери жүргүзүү үчүн ÖKMден куткаруучулар тартылып, адамдын жансыз денесин суудан чыгарышып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Учурда анын аты жөнү жана туулгандыгы такталууда.
Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда былтыр 7-8 август күнү Кой Ташта болгон окуялар боюнча кылмыш иши боюнча отурум мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин жана айрым адвокаттардын келбей калгандыгына байланыштуу 29 апрель саат 10:00 жылдырылды. Бул тууралуу Кыргызстан социал-демократтар партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Кундуз Жолдубаева билдиргендей, мурунку президент Алмазбек Атамбаев ден соолугунун абалы ага отурумга катышууга мүмкүнчүлүк бербейт. Тиешелүү акты судьяга кайтаруу кызматы менен жиберилген. Буга чейин да сот бир нече ирет артка жылдырган. Эске сала кетсек, 7-8 августта Кой Таш айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анда мурдагы президенттин тарапташтары каршылык көрсөтүп, эл менен кагылышуунун натыйжасында УКМКнын Альфа атайын түзүмүнүн кызматкери каза болгон жана 175 адам ар түрдүү мүнөздөгү жаракат алып ооруканага кайрылган. Түштүк Кореянын өкмөтү Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын ден соолугуна байланыштуу тарап жаткан ушак айыңдарды тастыктай турган белгилер байкалбаганын бүгүн 27 апрелде Улуттук биригүү иштери боюнча министрлиги билдиргенин РИА Новости жазды. Ким Чен Ындын саламаттыгына байланыштуу ушактарга Түндүк Кореяда аларды тастыктоочу белгилер жок жана Улуттук коопсуздук кеңешинин президиумунун отурумунда айтылгандай, эч кандай адаттан тышкары тенденциялар байкалган жок дейт Рёнхап агенттиги. Улуттук иштер министрлигинин өкүлү Чо Хе Силдин Сеулдагы брифингдеги сөзүн келтирген. Эске салсак, буга чейин чет элдик маалымат каражаттары Ким Чен Ындын өлүмү жөнүндө жазышкан болчу.